Жалгыздык. Эртеси күн бүркүлүп жамгыр жаады. Кепенин үстүнөн тамчы тынбай тамып турду. Ал күнү Уюлбурдун максаты ишке ашпай калды. Ал кайрадан короого чыгып, тумшугу менен желип, жаңы чуңкур казууну көздөгөн. Албетте Торопойдун андан да башка пландары бар болчу. Саат таңкы 6:30 тартылган сүт, нандын сырты, мейиз аралашкан кремдин калдыгы, кичине майдаланган буудай аралаш жугундуну саат 7ге чейин ичип бүттү. 7ден 8ге чейин акырдын алдында жашаган Келемиш менен бир аз өткөн кеткени талкуулоо. Келемиш мырза тууралуу айта кетсек, аты Темплтон, өзү эч кимге жакшылык кылбайт. Саат 8ден 9га чейин Уюлбур магдырап күн өстөп уктоону самаган. 9дан 11ге чейин чуңкур казып, ылайдын ичинен жегенге бир нерсе болсо табууну көздөгөн. Саат 11ден 12ге чейин тактайга конгон чымындарды, бетиге конгон арыларды, асманда сызып учуп жүргөн чабайлекелерди карап отурмак. 12де кайрадан түшкү тамакка берилген улпакты, жылуу сууну, эттин калдыгын, ачып кеткен жүгүрү боткону жана чийки кабактарды түгөтө жеш керек болчу. Түшкү тамакты саат 11ге чейин жеп бүтүп, курсагын кампайтып алып, саат 12ге чейин уктамак. Саат 2ден 3кө чейин тосмого кашынмак. 3төн 4кө чейин бир орундан жылбай туруп, жашоонун маңыздыгы тууралуу ой жууртмак. 4тө тамактануу убактысы келип калмак. Кайра тартылган сүт, лерви калтырып койгон май сөкүлгөн нанын калдыгы, кара өрүктүн кабыгы, ар кайсы тамактын төптөрү, алманын тиштендиси, крем менен тактайга түшкөн бир кесим торт. Ушундай пландарды түзүп, Уюлбурдун көзү илинип кеткен. Эртең менен саат 6да турса, сыртта дыбырап жаан жай баштаптыр. Бүгүнкү күнгө сонун план түзүп койгондо, карабайсыңбы жаан жап калганын, деди Торопой. Сыртта күн бүркөк, суук, жердин баары ным болуп, акырдын ичине бир эледей суу толуп калды. Темплтондун аты да жыты да чыкпай жерге житип кеткендей, эч жерде караны көрүнбөйт. "Темплтон, сен кайдасың?" деп Уюлбур аны чакырып атты. "Келемиштен жоош болгон жок. Окшош күндөр эле өтүп атат", деди Торопой үшкүрүп койду. "Чыныгы дос күтө алган жокмун. Жаандын токтой турган түрү жок. Аба ырайы мындай болсо, Ферин келмек беле. Анын келбеси анык", деди да Уюлбур шолоктоп ыйлады. Саат 6:30да Уюлбур чаканын кылдыраганын угуп, ары жакта жаандын алдында жугундуну аралаштырып жаткан Лервини көрдү. "Келе кой, Торопой", деди ал. Торопой ордунан козголгон да жок. Ал Торопойдун абалы дурус эмес экенин байкады. Чындыгында ал учурда Торопой тамак эмес, жылуу мамиле, мээрим тартуулап, кубаныч менен кайгысын тең бөлүшүп, чогуу ойногон дос күтүүнү самап турган. Бир маалда тынч отурган казга акырын басып келип, "Жүрү ойнойбуз" деп суранды. "Жок", деди каз. "Мен жумуртка басып атам. Алдымда 8 жумуртка бар. Аларга жылуулук керек. Мен ордумдан туруп аларды таштап кете албайм". Каздан пайда чыкпаганда Уюлбур коозунун жанына барып, аны сөзгө тартууга аракет кылды. "Мени менен ойнойсуңбу?" "Жок, ойной албайм", деди коозу. "Мени Торополор таптакыр кызыктырбайт. Алар менин жашоомдо эч кандай орун ээлебейт. Мен үчүн алар жокко эсе десем да болот". "Эмне дейсиң? Жокко эсе деп айтууга кантип титиң барды?" деп Уюлбурдун кыжыры кайнай түштү. "Дүйнөдө бош орунга теңей турган нерсе барбы? Жок дегенде баардык нерсенин чеги да. Ал орунда бир нерсе болгондон кийин кантип аны бош деп айтууга болот? Эгерде бош нерсенин ичинде эч нерсе жок болсо, мына ошондон өткөн жок нерсе болбойт. Болду эми, катуу кетпе", деди коозу. "Баары өзүң менен ойной бер. Тардыгым жок. Мен болсо чочколор менен ойнобойм деп атпаймынбы?" Уюлбур баарынан түңүлүп, чөптүн үстүнө кулады да өксүп ыйлай баштады. Түш огондо Лерви Закерман мырзага барып, "Торопойдун абалы начар көрүнөт. Бүгүн эртең менен жугундуну искеген да жок", деди. "Ага анда 2 кашык көкөрт жана крахмалдан бир аз берип коюш керек", деди Закерман. Лерви кепеге келип, Уюлбурду мойнунан кармап, оозуна күч менен дары куюп баштаганда Торопой эмне болуп жатканын түшүнбөй калды. Бул күн Уюлбурдун жашоосунда эң оор күн болду. Ошентип көгүм да кирди. Караңгыда койлордун кепшегенинен, үстүндө уйларды аркаңдаган чынжырларды шылдырагандан башка эч нерсе угулбай, кепенин ичи көзгө сайса көрүнгүс караңгы эле. Бир маалда нары жактан ичке назик бир үндү угуп, Уюлбур кулак түрүп, таң калып туруп калды. Себеби бул үндү Уюлбур мурда эч качан уккан эмес болчу. "Уюлбур, сен чыныгы дос күтүүнү каалап аттың беле?" деди белгисиз үн. "Кел экөөбүз дос болобуз. Бүгүн кечке мен сага байкоо жүргүздүм. Сен чындап эле менин копулума толуп турасың. Мен сени көрө албай жатам", деп Уюлбур ордунан так секирип турду. "Сен каяктасың? Сен кимсиң?" "Мен жаныңдамын", деди жагымдуу үн. "Азыр уктай бер. Эртең менен көрүшөбүз".